Assalamu alaikum, qandaysыздар? Алейкум ассалам. Дарова. Қандайсыңар қыздар? Жақсыңары, тұтқан розаңыздар қабыл болсын. Розаны қиналбай эле кармап жатасыздарбы? Алейкум ассалам қыздар. Қандайсыңар, бардыңарга салам. Кутман түнүңөр менен. Бүгүн сиздер менен сиз кандай апасыз деген темада өтөбүз. Жазыңыздарчы, ким мен эфириме азыр биринчи жолу кирип жатат? Мен кандай апамын деп билгиңиздер келеби? Гүлшан, өзүм жакшы, Кудайга шүгүр. Кечирээк чыгып калдым. Себеби бул жакта маанилүү иштер болуп кетти. Маанилүү иштер менен сүйлөшүүлөр болуп кетти да. Ошолорду бүтүрүп алайын деп кичине кечирээк чыгып калды. Мен биринчи жолу дейт Гүлшан. Ким канчанчы жолу кирип атат деп коеюн. 10-чу жолу киргендер 10-чу жолу деп. Мен кандай апамын деп билгиңиздер келеби? Апалардын түрлөрүн. Үчүнчү дейт Гүлбер. Өзүм мурун өткөмүн да бул теманычы. Өткөмүн. Кандай болсо деле азыр жандуу болгон үчүн сиздерге кызыктуу болсо керек. Бул эфирден кийин суроо жооп кылабыз, анан кийин мен суроо берип баштаңыздар дегенде гана суроо берип баштаңыздар. Азыр суроолор жазып баштаңыздар, үстүгө чыгып кетет дагы, окулбай калат. Азыр сабакты угабыз. Апалардын түрлөрү кандай түрлөрү бар? Кайдыгер апа деген кандай болот? Биз балдардын жанында 24 саат бою жанындабыз, иштебейбиз, балдарыбызды садикке бербейбиз деп айтабыз. Биз үйдө чогуубуз дейбиз. Бирок сиздерди бир гана крыша гана бириктирип турушу мүмкүн. Бир үйдө чогуу жашап атканыңыздар болушу мүмкүн, бирок сиздерде эч кандай байланыш жок болуп калышы мүмкүн да. Сиздерде баланын жанында канчалык убакыт өткөзүп жатасыз эмес, канчалык убакыттын узундугу эмес, сиздерге убакыттын сапаттуу өтүшү маанилүү. Балдарыңыздаргачы мүмкүн ошо 24 саат бою жүрө бересиздер жөн эле бала менен, бирок баланын курсагын тойгузасыз, кийимин карайсыз, болду. Бала өзү менен өзү, апа өзү менен өзү. Эч кандай байланыш жок болуп калышы мүмкүн да апалар. Ошондуктан бир үйдөмүн деп багандай карабай койбостон сөзсүз түрдө балдарга көңүл бөлүп, сүйлөшүп, балдардын сезимдерин угуп, чогуу ойноп, убакыт өткөзүшүбүз керек апалар. Апалар менен болгон мамиле балдар үчүн абдан маанилүү. Өзүңүздөр деле элестетип көрсөңүздөр, кичине мезгилиңиздерди азыр деле сиздер апаңыздар менен аябай тыгыз байланыштасыздар. Апаңыздардын маанайы бузулса, маанайыңыз бузулат дегендей, сырттан балдарыбызга мындай, биз балдарыбызды карап туруп, мен балама баары бир, мени менен иши деле жок деп ойлошуңуздар мүмкүн да. Айрыкча өткөл курактагы балдарды ошентип ойлошуңуздар мүмкүн. Бирок бала апага өмүр бою муктаж болот. Сиз бар болгондо эле сизге өмүр бою муктаж болот. Өспүрүм кургак келеби, балаңыз анча деле сиздин сөздөрүңүздү укпамыш болуп жатабы, ошолордун баардыгы бул өспүрүм курактарга мындай көрүнүш да. Чоңоюу сезимин билдирүү көрүнүш да. Мен сиздин кеңешиңизге муктаж эмесмин, мен өзүм деле чоңойдум дегенди көрсөткүсү келет. Бирок сиздин кеңештериңизге, сиздин мээримиңизге муктаж болушат бул чоңоюп калган балдар делечи. Апа мамилеси айрыкча абдан зарыл балдар үчүн. Бала ичинен жакындагысы келет өспүрүм куракка келгенде, бирок сырттан алыстай бериши да мүмкүн да. Ата-эне ичинен тынчтыкты каалап, балам ызылдабаса, балам эшикке чыгып ойноп келсе деп, кээде апанын өзүнүн деле каалоолору баладан алыстоо болуп калышы мүмкүн. Ошондо дагы баланы сезип ападан алыстайт да. Негизичи келиңиздер апалардын түрлөрүн сиздер менен айтышып кетейин.
Нарцист апалар дейт. Нарцист апаларды, нарцист адамдар жөнүндө Венера Бөкөтаева аябай сонун сабак өттү. Уккандар болсо билип калды нарцист адамдар кандай болот экенин. Келиңиздер, нарцист апалар кандай болот экенин мен сиздерге айтып берейин кыскача. Бул апалар өзүнө ишенбейт, өзүмчүл болот, өзүн маанилүү көрсөткүсү келет балдардын алдында. Элдин сөзү абдан маанилүү болот да. Элдин сөзү биринчи орунда. Эл үчүн жашап аткандай көрүнөт да. Үй бүлөсүнүн ичинде уруш жанжал болот, кандай мамиле болот ага эч маанисиз. Негизи элге бактылуу көрүш керек, бактылуу көрүнүш керек деген принципти катуу кармайт да. Балдары аркылуу башка адамдардын көңүлүн бурдургусу келет. Ошондуктан баягы өзү жетпей калган нерсеге балдар аркылуу жеткиси келет. Бул апа кызына дагы атаандашуу катары мамиле кылуусу мүмкүн. Апалар менен кыздардын дагы ортосунда билинбеген менен атаандашуулар болот апалар. Билесиздер, кызы баягы бойго жетип, чоңоюп, сонун болуп келе жатканда, кыздын ишенимин, жагымдуулугун, назиктигин, аялдык күчүн ушундай жокко чыгаргысы келиши мүмкүн да. Кочай деген сыяктуучу. Айрыкча ошо кызы бактылуу болуп мындай ийгиликке жеткенде энеси догурунуп, коркутуп, үркүтүп, урушуп баштайт да, кызынын бактылуулуна сүйүнөт, жакшы болуптур дейт. Бирок байкап көрсөңүздөр, сындайт көбүрөөк, салыштырат, мактабайт, кылган ишинен сөзсүз бир кемчиликтерди табат. Сен мындай кылып койсоң болот эле го деген сыяктуучу. Бул кыздар менен биз сүйлөшүп калганда билебиз да, мен апама өзүмдүн ийгилигимди айта албайм дейт. Мүмкүн сиздердин араңыздарда деле болушу мүмкүн. Мен өзүмдүн бактылуулугумду керек болсо жолдош менен киного кирип чыкканда дагы, апа биз киного кирип чыктык деп айта албайм дейт да. Себеби апам кайгырып бактысыз болуп отурганда мен ушундай жыргап жашап атам деп айта албайм. Мен апамдын маанайын бузгум келбейт дейт. Көрдүңүздөрбү, бул деген эмне деген терең маанини камтыган. Бул кыз апасы менен бир гана бактысыздыгын гана бөлүшө алат да. Бул өтө коркунучтуу нерсе да, карап көрсөңүздөрчү. Биз бактылуулукту бири-бирибиз менен бөлүшүшүбүз зарыл, бөлүшүшүбүз керек. Жаман нерсенин эмес элечи. Апалар дагы кызы жакшы нерселерди айтканда, ушинтип жүрө бергиле, акчаңарды эле коротуп, кичине бир нерсе ала албайсыңарбы, оюңар жок деген сөздөрдү айтышы мүмкүн да. Кошо кубанып койсо, кызы кийин бактылуу күндөрүн апасы менен бөлүшмөк. Эмне үчүн кыз бөлүшкүсү келбейт? Себеби апасы дагы көп сындагып койгон, басынтып койгон, ушундай айтып атканда же мени ойлобойсуңар деген сөздөрдү айтып коюшу мүмкүн да. Ошондуктан баланын бактылуу болушун каалайсыздар го сиздер, өзүңүздөр каалайсыздар. Ошондуктан өзүңүздөр бактылуу болуп үлгү көрсөтүшүңүздөр керек. Кайнелер баласынын тагдырына кийлигишкен аз келгенсип, неберелерди да жөн койбогон кайнелерге эмне дейсиз дейт. Ал кайнелер аман эле болсун дейм. Ошо мындай бөлбөйт ат балдарынчы, бөлбөйт. Нарцист апалар көп болуп жатат. Өзүнүн баласынын бактысына куганын ордуна кайта ошо бактысын бузгусу келген апалар да көп болуп атпайбы? Кыздарыныкын, эркек балдарыныкын дегендейчи. Ошондуктан сиздер нарцист апа болбоңуздар, апалар. Сиздер жакшы, түшүнүктүү апа болушуңуздар керек. Ошондуктан көбүрөөк окуңуздар, билим алыңыздар. Эми ал мезгилде биздин апалар да окуу, билим алуу деген аз болгон да, каяктан окушкан. Алар бала тарбиялоо, турмуш куруу, турмушта жолдошу менен кандай мамиле кылып кетиш керек, ушул нерселерди эч ким окуткан эмес, үйрөткөн эмес. Жөн гана жашоодо көргөн нерсесин кетип атат да, мындай эчтекени билбей эле алдыга кетип атат. Убакыт токтоп турбайт да. Булар үйрөнүп алсын деп убакыт кете берет, алар деле урунуп, согунуп кете берет деген сыяктуу да. Эгер сиздер билим алып мындай көп нерседен түшүнүп алып алсаңыздар, азыр бул жерде мындай кылыш керек, бул жерде мындай кылыш керек деп сиз алдын ала билип турасыз эмне болорлорун, даяр кандай гана тоскоолдуктар болбосун, кандай гана окуялар болбосун, сиз эгер билип алган болсоңуз даяр турасыз да. Ошондуктан ата-энелерибизди күнөөлөй бербей, баягы кайненелерим жаман сөз айтат, биздин балдарыбызга эркелеткенде туура эмес сөздөрдү эркелетет, жаман сөздөрдү айтат, кантип кайнене менен кайнатаны тыйсам болот деген суроолор көп келет да. Эми сиз кайнене менен кайнатаны тыя албайсыз, аларды биз башкадан тарбиялай албайбыз.
жөн гана алардын сөзүнүн маанисиз экенин балдарыңыздарга түшүндүрүп коюшуңуздар керек да. Канчалык кайнене жаман сөз айткан сайын сиз жакшы сөзүңүздү ошончолук көбөйтүңүз деп айтам да. Же үйдө конфликт болду, антип сүйлөбө десеңиз, сен мени башкарба деген сыяктуу уруш талаш көбөйүп кетпеш үчүн сиз өзүңүздүн балаңызга гана көбүрөөк көңүл бөлүп, мээримиңизди берип, жакшы сөздөрүңүздү көбөйтүп, мен сага ишенем балам, сен кыйынсың деген сөздү айткан болсоңуз, апанын сөзү дайыма биринчи орунда болот. Эч кыжаат болбоңуздар. Сиздин сөзүңүздүн таасирлери балага жакшыраак тиет. Чоң ата, чоң эне, тайне, таяталардын сөздөрүнө карагандачы апалар. Андан кийин ашыкча кийлигишкен апалар болот. Ашыкча кийлигишкен апалар кандай болот? Мүмкүн сиздерде дагы болушу мүмкүн. Нарсиз апалар бар экен араңыздарда, таптыңыздарбы? Жазыңыздарчы. Эми ашыкча кийлигишкен апалар. Баланы басынтат, дайыма убакытты, көңүл бөлүүсүн талап кылат. Мен менен убакыт өткөзүшүң керек, мага көңүл бөлүшүң керек. Неге мага чалбай койдуң? Неге мени куттуктабай койдуң? Деп эле мындай балага деле тарын өрөт да. Өзүңүз деле бала унутуп калышы мүмкүн, бала балалыгын кылат дегендей да. Эми кичинекей балдарыңыз болсо, сиз өзүңүз деле чалып койбойсузбу? Ошончолук ишенген экен, балам өзү биринчи чалсын деп. Айрыкча мигрант апаларга кеңешим, эч качан балам өзү чалсын биринчи деп отурбаңыздар. Сиз таштап кеттиңизби? Сиз балаңызга дайыма биринчи чалып, сүйлөшүп, баарлашып, бир маанилүү даталарында биринчи куттуктагандан мындай качпаңыздар апалар. Дайыма балдарга биринчи сиздер кадам таштасаңыздар болот. Бунун эч кандай уя ала турган же жаман нерсе жок. Мен деген апамын ушунча кыйналып төрөгөндөн кийин эмнеге буларга дагы деле мен биринчи кадам таштай беришим керек деп апалар айтат да. Мисалы 10 жашар, 15 жашар бала деле 18ге чыккычанда бала боюнча калат. Сиз үчүн бала сиздин жаныңызда эркелегиси келет. Качан балаңыз сизге чалганда, эмнеге чалбайсың, ушунда эле жүрө бересиң, мени эстебейсиң деп айта берген болсоңуз, балаңыз барган сайын чалгысы келбей сизден алыстап кетет дагы. Анан үйлөнгөндөн кийин аялы күнөөлүү, ушул аял чалдырбай койду, аялын күнөөлөп отура бересиздер. Балаңызды өзүңүз алыстатып алган жоксузбу? Ошолорду биз анализ кылып карашыбыз керек апалар. Өзүбүздүн катабызды өзүбүз билип, оңдошубуз керек да. Ашыкча кийлигишкен апалар ошол баласынын жашоосунда негизги апа болгусу келе берет да. Ошо үйлөнгөндөн кийин деле, турмушка чыккандан кийин деле жолдош эмес, мен негизги адам болушум керек деп мындай күнүгө бир келин айтат да. Күнүгө бир 30-40 жолу чалбаса урушат дейт да. Жолдошу 30-40 жолу апасына чалыш керек экен. Керек болсо мен мына уборныйга кететам деп дагы айтып туруш керек. Ар бир отчетун алып, мен ушунчалык мындай жадап кеттим дейт да. Көрдүңүздөрбү, апа ошо баланы кыйнап атат да, ошо баланын үй бүлөсүн кыйнап жаткандыгын билиш керек. Анын өзүнүн эмне үчүн апалар ушундай? Себеби өзүнүн жашоосу жок. Ошо баланын жашоосуна эле карап отурат да, пайлап мындай кылыпчы. Ошондуктан сиздердин өзүңүздөрдүн кызыга турган хоббилериңиздер болушуңуз керек. Өзүңүздөрдү өнүгүп өсүктүрүп, кесибиңиз боюнча да өнүгүп өсүңүздөр. Өзүңүздүн жашооңузду кызыктуу кылганда сиз балдарыңыздын жашоосуна кийлигишпей каласыз. Сиздер дагы азыр балдарыңыздарды кичинекейинден карап атасыздар, түнү ойгонуп, жебей ичпей карап атам деп ойлойсуздар да. Эмне себептен апалар балдарына көбүрөөк милдет кылышат да? Себеби сиз азыр өзүңүзгө бир жашына жоолук алгыңыз келет, же көйнөк алгыңыз келип, бардыңыз магазинге барып эле детский кийимдерди көрүп, скидка болот экен, мен кое турайын, балама алып алайынчы деп балаңызга алып кетесиз. Тортторду бөлдүңүз, балдарыңыз тамшанып жегиси келип калса, сиз өзүңүздүн бөлүп берип коесуз дагы. Мен жакшы апа болуп жатам, балдарымды ойлойм деп ойлойсуз, бирок ал нерселерди сиздин денеңиз эстеп калат да. Дене эч нерсени унутпайт. Дене биздин тарыхыбызды, төрөлгөндөн баштаган тарыхыбызды өзүнө сактап жүрөт. Ошол денеңиз унутпайт да, кийин чоңойгондо мен сени жебей ичпей чоңойтконмун деген сөздөр ошол дене чыгарат сиздерге. Бала айткан эмес да, жебей ичпей мени чоңойт. Ошондо көйнөк албай мага ал көйнөктү. Тортуңду жебей бизге бер деп айткан эмес. Бул сиздин өзүңүздүн чечимиңиз болгон. Бирок ошонсо дагы аларга кийин келип туруп ушул сөздөр баары бир айтылат апалар. Айтасыздар. Айтпайм мен дебеңиздер да. Практикадан көрүп эле жүрөбүз. Чынбы? Ошондуктан сиз өзүңүзгө көйнөк алам, жолук алам деп бардыңызбы? 1000 скидка болбосо да сиз өзүңүзгө алыңыз жолуңузду. Сиз ошо жолук менен көйнөктү алып барганда бактылуу болуп, жыргап, сонун болгонуңуз балдарыңыз үчүн майрам да, сиздин жакшы маанайыңыз балдарыңыз үчүн майрам. Сиздин жакшы маанайыңыз балдарыңыздын жашоосуна, кийинки бейпил жашоосуна аябай жакшы таасирин тийгизет.
Сіздердің азыр ар бир жүрүм турумуңуздар балдарга чоң сабак болот. Ошо тортты жебей калып дагы сиз балдарыңызга бөлүп берип коюп, кичине тамшам жебей калганыңыз баары сиз деле адам денеңиз каалайт ошол нерсени. Миң акылыңыз менен басып койсоңуз дагычы. Жеңиз өзүңүз, балдарыңыз тойбосо тойбой калсын, сиз да ошо балдарыңыз менен тең талашып жеңиз. Сиздин да денеңиз жыргап, сонун болуп, эс алып, балдар менен кошо ойноп күлүп, баладай болуп ойноп күлүңүз. Балдар менен ойногула десем, апалар биз ойной албайбыз дейт да көбүнчө апаларчы. Эмнеге ойной албайсыздар? Ошо бала менен бала болуп, чын жүрөктөн кошулуп ойносоңуздар, жан дүйнөңүздөр эс алат сиздердин дагычы. Бала периште деп коет, баладай болгула депчи, балдардын жан дүйнөсү таза, өзүнүн оюн ачык айтат, эмне каалаганын ачык айтат, сезгендерин ачык айтат. Ошо балдардан биз көп сабак алсак болот. Балдардын кичинекейинде өзүнүн көз карашы, өзүнүн ою пайда болуп баштаганда эле биз бала өзүнүн каалоосун айтып баштаганда дагы чалкабыздан кетебиз. Эмтен мен кичинекейинде баш бербей аткан болсо, чоңойгондо кантип баш ийдирем, азыр ушундайында мен баш ийдирем деп баштайсыз. Сиз балдарды баш ийдирбешиңиз керек. Сиз балдарга тарбия беришиңиз керек. Баш ийдирип, сиз эмнеге жетишесиз, ошону ойлонушуңуз керек да. Бопту, сизге баш ийди балаңыз, болду. Жыйынтыгы кандай болот? Сиз арканды узун ташташыңыз керек. Максатыңыз эмне? Баланы кандай кылып тарбиялагыңыз келип жатат? Сизге жөн гана басынткан болсоңуз, кийин балдарга, башка адамдарга да басынып чоңоет да. Эч кимге өзүнүн каалоосун айтпай, ар кимдин максатын жеткизип жүрө берет да, өзүнүн максаты жок болуп калат. Ошо кичинекей балдарыңыз өзүнүн оюн айтканда, "Ой, каяш айтып атат мага" деп чалкаңардан кетпегиле да. Балам өзүнүн оюн айтып жатат деп туура түшүнгөнгө аракет кылгыла. Бала өзүнүн оюн айтып жатат. Өзүнүн көз карашы пайда болуптур. Жеке инсан катары калыптанып жатат, бул балам адам болуп чоңоюп келе жатат деп сүйүнүшүбүз керек да. Биз. Сиз балаңызды баш ийдирип эч кандай бир жакшы нерсеге жетишпейсиз. Ошону эсиңиздерден чыгарбагыла апалар. Балам шоктук дейсиздер. Шоктук менен бейбаштыктын да айырмасы бар да. Шоктонсун, ары бери жүгүрсүн, кармаласын. Бул жерде эч кандай бала жашоону таанып атат. Бардык буюмдар менен таанышкысы келип атат да. Ага сиз тыюу салбашыңыз керек, тааныштырышыбыз керек биз. Бул сөздөрдү дайым эле какшап айта берем. Эшикке чыкканда жаз келди, таза аба жуттурган алып чыгасыздар да. Балам таза абага барып жуткузуп келдим деп өзүңүздөргө мындай питичка коюш үчүн гана алып чыгпаңыздар балаңыздарды. Азыр эшикке алып чыктыңыздарбы? Жаратылыш менен тааныштырыңыздар. Асман жашылданып келе жатат, ар кандай өсүмдүктөр менен, чөптөрдүн аттары менен атын атып, мындай чөп, дарактар менен, жер, таш, топурак, ушулар менен тааныштырыңыздар. Балдардычы нервный боло берем дейт. Нервный болуп коляска менен айлантып үйгө алып келип саласыздар. Анан балаңыз да эшиктен кирбейм десе урушасыздар да, эшиктен алып келдим го мен сага депчи. Балдар шоктонот да. Канчалаган апалар балдарым шоктонсо экен, ушу кыймылдап оюнчуктарын чачса экен деп мен тилегим ошол, менин каалоом ошол деп айтышат да. Мисалы үчүн, сиздер шоктондурбай балдарыңыздарды кыймылдатпай отургузуп сиздер эмнеге жетишем деп ойлойсуздар, мисалы үчүн да. Шоктонгону жакшы. Балаңыздын ден соолугу чың, шоктонуп, жүгүрүп атат наракка биракка. Жакшы чоңоюп келет. Айтам да, үйүңүздөрдө, дубалдарыңыздарда сүрөттөрбү, идиштериңиздер жуулбай жатабы, тамак жасап үлгүрбөй жатасызбы? Анда сиз кубаныңыз, сиздин үйүңүздө ден соолугу чың балдар чоңоюп келе жатат. Булардын баардыгы өтүп кетет, кийин ошол күндөрдү сагынасыз. Ошол сызылган дубалыңызда сызылган сүрөттөрдү сагынасыз. Ошо тамак кылып үлгүрбөй балдарыңыз, кийин балдарыбызды тамак жедире албай аткандар канча толтура да, аппетити жок деп. Бул турмуш, тиричилик эч качан бүтпөйт го, негизичи. Балдарыбыз чоңоюп кетет. Балдарыбыз балалык боюнча, бала боюнча калып кете бербейт өмүр боюнча. 18 жашка чейин сиздер менен чогуу болот. 18 жаштан кийин кызымды мен ук дей берем, бул туура эмес. Эмнеге сиз деле уга бериш керек? Сиз дагы кызды угуш керек да. Анан дагы апалар балдар менен сүйлөшкүлө деп айтсам, кечкиле өзүңүздөр сүйлөй берет экенсиздер да. Өзүңүздөр эле сүйлөбөсүң, мындай кылыш керек, андай кылыш керек деп. Бала менен сүйлөшкүлө дегенде көбүнчө сиздер баланы угушуңуздар керек. Бала сиздерге көбүрөөк сүйлөп бериш керек да. Ошону дагы мындай карап коюңуздар, балдарыңыздар бир окуяларды айтып берет, бир нерселерди сонун кылып сүйлөп берип атканда, кээде сиздер анан деген ушу бир анан деген сөз дагы баланын ички дүйнөсүндөгү эмне болуп аткандарын баардыгын алып чыгып берет. Сиздерге сууруп мындай алдыңыздарга коюп берет. Жөн гана анан деп отурганыңыздар пайдалуу. Балдарыңыздар
эжекем ушундай кылды мени, досум менен ушундай болуп кетти деп арызданып келсе дагы дароо акылдуу сөздөрүңүздү айтканга шашып киресиз. Андан көрө балдарыңызды сөзгө тартып отуруп, балаңызга жөн гана ошону айтып бергип, ичиндеги тарынычын чыгаргысы келди. Сизге айтып берип бошонгусу келди. Айтып берип бошонгучанда эле сиздер аны өлтүрөм мен барып андан кийин тура эмес кылыптыр деп дароо эле болушуп кыйкырып кетсеңиз, балаңызда деле бир жагымсыз сезимдер пайда болуп калышы мүмкүн да. Балаңыз сизге айтып берип атып деле ошол суроолордун жообун өзү таап алышы мүмкүн. Өзү кайта өзүнө өзү жооп берип коюшу мүмкүн. Ошол эң сонун нерсе да. Апалар. Ачууңуз келгенде дейт да, ошо эмнеге ачууңуздар келип жатат да, сиздер эгер балдардын психологиясын жакшы түшүнүп алган болсоңуздар, ачууңуздар келбейт. Мына жакшы окуган окуучуларым балдарыма ачуум келбей калды, балдарым аябай жыргап эле калды. Сиздер ачууланбай балдарыңыздарды туура түшүнүп баштаганда, сиздер балдарыңыздарды бир көз караш менен гана жумшап каласыздар. Кыйкырып, бакырык менен биз эч кандай жакшы жыйынтыкка жетпейбиз да, апалар. Биз түшүнүү менен мамиле кетсе, сиздин бир айткан сөзүңүздү жүгүрүп барып эле балдар аткара турган болушат. Чын айткандачы. Ашыкча келишкен апалардын аягына чыгарайын. Апа өзүнүн баягы эмоционалдык муктаждыктарын толтуруу үчүн балдарды колдонот да. Башка бирөөгө таарынып келсе деле балдарына таарынып, баягы өзүнүн эмоционалдык муктаждыктарын ошо апа ролун колдонот да. Мен сенин апаңмын го, мен сенин апаңмын, ошон үчүн меники туура эмес болсо да мени туура дешиң керек деген сыяктуу эле беребиз да, көрдүңүздөрбү? Шоктонгон балдар өзү тез токтолот, бирок дайыма биринчи болгусу келет да. Эми шоктонгондо кандай кылып шоктонот, ошону сүйлөшүш керек да. Бул жерде шоктуктун да түрлөрү бар да. Ар бир апа ар түрдүү нерсени шок деп айтат да. Бирөөсү баласы көп сүйлөшүп ошону шок дейт. Бирөөсү секирип ич денесин кыймылдатып, дайыма кыймылда туруш керек, ошону шок дейт. Же буюмдарды кармалагандар, ар кандай да. Бул жерде баланын көрдүңүздөрбү, бул ашыкча кийлишкен апа баланын өнүгүүсүнө тоскоол болот. Тоскоол болобу экен? Сиздер балаңыздын өнүгүүсүнө тоскоол болуп жаткан жоксуздарбы, апалар? Ошону мындай карап анализ деп коюңуздар да. Баланын эң жакшы досумун мен дейт ашыкча кийлишкен апачы. Өзүнүн эмоционалдык муктаждыктарын канааттандыруу үчүн айтып атпайбы, апа ролун колдонот депчи. Бир жака достору менен чыгам десе дагы, мына мен сенин досуңмун дей берет да. Бирок сиз балдарыңыз менен досуңмун дей бергенде туура эмес да, балдар менен дос болуш керек деген сөздөр көп айтылат го. Мындай нерсе да, бала чоңоюп келаткан бала, өспүрүм курактагы бала достукту көрдү, достор кандай экенин көрдү. Кээ бир достору сатып кетет, досторуна толук кандуу ишене албайт, бир сөздөрдү айтып коюшу мүмкүн, секеликтерин айтып коюшу мүмкүн. Эгер апа мен сенин досуң болом дей берген болсо, сен да кандай мени бир күн сатып кетет окшойсуң анда деп апасына болгон ишеними жоголуп баштайт да. Сиз апа экениңизди эстетип турушуңуз керек балаңызга кайта. Мен сенин апаңмын балам. Мага ишене бер. Мен сени эч качан сатпайм, сөзүңдү эчкимге айтпайм. Дегенде, мен сенин апаммын деген түшүнүп берсеңиздер, бала сизге болгон ишеними көбөйөт. Мен сен менен доспмун. Бас экөөбүз айланабыз деген сыяктуу сөздөр доспун дей берген болсоңуздар, сизге болгон ишенимин дагы жоготуу коркунучу бар да, апалар. Апалар, мен сен менен доспмун дей берет да, бирок көп чечимдерди, баланын жашоосунда көп чечимдерди өзүнүн пайдасы үчүн чечип коет, апачы. Бул ашыкча кийлишкен апа. Сиз өзүңүздүн пайдаңызга чечпешиңиз керек да. Мындай карап туруп, балаңыздын да пайдасы ал жерде болуш керек. Суроолорго азыр акырында жооп берем. Бул теманын аягына жеткиziп алайын, Көзөмөлдүү апа деп коет. Андан кийин көзөмөлдүү апалар кандай болот? Ашыкча кийлишкен апалар барсыздарбы экен? Өзүңүздөрдү таптыңыздарбы? Жооп бериңиздерчи, көзөмөлдүү апалар. Бул апа эмне үчүн балдарды дайыма көзөмөлдөй берет да? Себеби жашоодо өзүн алсыз сезет. Бир боштукту сезет. Бир нерсе жетпегендей эле боло берет го, жетпей атат, бир нерсе жетпегендей эле. Ошол боштукту, ошол жетпей аткан нерсени бала менен толтурам деп ойлойт да. Баланы ошон үчүн колдонот, ушул жакта толтурушум керек боштукту. Мен жетпей калган нерсеге балам жеткизиш керек деген сыяктуу. Кичинекей эле балага уже түбөлүк кутула албай турган карызды уюп койгондой болот да. Сени төрөгөнүм үчүн эле сен мындай кылышың керек деген нерсеничи. Биз жакшы тарбия бере берсек, бала ийгиликке тез жетет да. Биз кичинесинен эле сен карызсың дей берсек, үстүнө таш уюп койгондой, биз карыз болсок жалат болобуз го, кантип төлөйм деген сыяктуучу.
балаңызды сиз кичинекейинен эле карыз кылып атасыз да. Мисалы үчүнчү, бала үчүн ал деле оор да, балдардын психикасы алсыз, кичинекейинде. Ал боштукту сиз чынында балдарыңыз менен толтура албайсыз. Ал күйөөңүздү салып койсо дагы күйөөңүз менен да толтура албайсыз. Ал боштукту сиз өзүңүз гана толтура аласыз. Билим алуу жолу менен. Мындай апа үчүн балдары аны бактылуу кылыш керек, баш ийиш керек. Менин гана буйругума карап иш кылыш керек. Менин гана айтканым болуш керек бул үй бүлөдө деп ойлойт да. Эгер балдары башка кызыгуусуна кетип, өз көз караштарын айткан болсо, мындай апа үчүн ал нерселер катастрофа. Аябай оор кабыл алат. Оор кесепеттерге кабыл алат. Депрессия болуп, башым ооруп атат деп догурунуп коркутат балдарынчы. Көрдүңүздөрбү? Мындай апа болгондагы болбойт. Ар бир нерсенин ортосун биз карманышыбыз керек. Андан кийин камкордукка муктаж эне. Камкордукка муктажсыз. Сиз балдарыңызга камкордук кылын ордуна сиз кайта муктажсыз да. Балдарыңызга мээрим бергендин ордуна сиз кайта балдарыма мээрим бериш керек деп отурасыз да. Мисалы үчүнчү. Мындай апалар депрессияга тез кабылат. Мен депрессиямын дей берет, көз карандылыкка кабылат. Көз карандылык дегенди билесиздер, созависимость деп коет да. Мисалы үчүн жолдошуңуздарга көз каранды болуп калышыңыздар мүмкүн, балдарыңыздарга көз каранды, кичине телефонду албай койсо эле калтырап титиреп, тамак да кылбай, үйүңүз колуңуз иш барбай, эчтеке кыла албай, телефонду алмай сайын антип титирип отура бересиздер да. Созависимость деп коет. Бул нерсе деле адамдарга болгон көз каранды болуп калабыз. Биз мисалы ичкиликтерге көз каранды болуп атабыз, телефондорго көз каранды болуп калып атабыз. Ошондой эле биз дагы адамдарга дагы көз каранды, мүмкүн жолдошуңуздарга көз каранды эмессиздерби? Ошол нерсе дагы мындай арылсаңыздар болот да, жашооңуздар тынч, жүрөгүңүздөр тынч болуп калат кадимкидейчи. Бул апа эң чоң баласы менен эң чоң кызына кыйыныраак болуп калат да, себеби өзү апалык милдетинен чыгып туруп эле, өзү да жаш бала болуп атат дагы, чоң кызы менен чоң баласы ошол үй бүлөнү мээрим берүү милдетин алып алат, ошол үй бүлөгө камкордук көрсөтүү милдетин ошо чоң бала менен чоң кыз алып алат дагы. Апа деле өзү деле жаш бала болуп, тиги кичине балдар менен тең болуп алат дагы, чоң бала менен чоң кыз аябай көп кыйналып калат. Бул ошо камкордукка муктаж эне болсоңузчу. Андан сырткары дагы камкордук берип аларды багып жаткан аз келгенсип, ал кыз өзүн күнөөлүү сезип баштайт. Мен апамды бактылуу кыла албай атам деп. Себеби бул апа өмүрү бактылуу болгон жүзүн көрсөтпөйт да. Ошо апамдын бактылуу болушуна болтура албай атабыз. Биз төрөлбөгөндө ушул апам бактылуу жашайт эле. Биз балдары бар болгон үчүн бул апам кыйналып бактылуу боло албай жатат деп балдар өзүн күнөөлөп калат. Кандай жаман нерсе, коркунучтуу нерсе. Көрдүңүздөрбү? Сиз балдарыңыздарды өзүн күнөөлөтүп аткан жоксуздарбы? Кичине маанайыңыздарды ачып, бактылуулук сезимдерин көбүрөөк сезип жүрүңүздөр да. Андан дагы бактылуулук деген эмне? Бактылуулукту биз күтүп жүрө беребиз да. Мен бир үй алганда бактылуу болом, машина алсам сонун бактылуу болот элем, ой мындай жака көчүп барсам бактылуу болот элем, айылга барсам, шаарга барсам бактылуу болот элем деп сиз ошол нерсеге жетсеңиз да бактылуу боло албайсыз. Бактылуулук бул минуталар сезим да, бул бактылуулук сезимдери. Бир убакыттар, сааттар, минуталар сиз ошол нерсени күтүп жүрүп, азыр сиз мүмкүн бактылуусуз. Сиз ден соолугуңуз чың, оозуңузду ачып, балдарыңыз томпой уктап атат, жакшынакай баардыгы жакшы. Мына ушул сиздин бактылуу учуруңуз болушу мүмкүн. Кийин өкүн ошол нерсени мен баалабай калыпмын деп кайгырбай, ушул учурда бактылуулук сезимин сезип, мен бактылуумун, шүгүр деп ушу жашоого ыраазычылык билдиргениңизде мындай бактылуулук минуттарыңыз көп болот да. Ошон үчүн күтүп жүрө бербей, учурду сезиңиз, азыркы учурду сезиңиз. Азыр мен дайыма эле түз эфирде айта берем го. Эртең менен турдуңуз, тынчтык, эч кандай бомбалардын үнү угулган жок, мылтыктардын үнү угулган жок. Кудайга шүгүр, баардыгы тынч. Көзүңүздү ачтыңыз, балдарыңыз уктап атат, жолдошуңуз ишке жөнөтүп атасыз, телефонду алдыңыз, эч кандай жаман кабар жок. Мына ушул күнү сиз эң бактылуу адамсыз. Баардыгы жакындарыңыз тынч, жакшы. Ошол күнү канча адам эртең менен көзүн ачпай калды? Күнүнө канчалаган адамдар өлүп турат. Мисалы үчүн да. Ошон үчүн жашооңузга ыраазы болуңуз. Биз буюмдарды, болбогон темирлерди өзүбүздөн бийик коюп алдык. Адамдык, биз инсанбыз го, адамбыз, инсанбыз. Биз өзүбүздү аябай төмөндөтүп салдык. Ошондуктан бир жашообузду жөнөкөйлөтүшүбүз керек да.
жалтырак жултурактарды бийик коюп алдык. Кымбат магазинге кире албай чекелейбиз. Ой, бул жак кымбат экен деп. Ал жак кийим саткан магазин. Ал жакта чүпүрөккө болгон материал, ошо материалга да өзүңүздү теңебей жатасызбы? Деп айтасың да, ол адамга айттык да, ушинтет да, мен ал жака кире албайм. Мен кымбат магазинге. Кымбат деле эмес, торговый центрлердин эле магазиндерине кире албайт. Брендтерди айтпай эле коеюн, Көрдүңүздөр, биз ошончолук неге өзүбүздүн баалуулугубузду түшүрүп салдыкпы? Адамбыз го биз. Аллахым ушундай акылыбыз менен жараткан, өзүбүзгө ошо нерсеге шүгүр келбей, каякта бир чүпүрөктөрдөн да өзүбүз тряпкадай болуп кеттикпи? Ар кимиңиз өзүңүздүн баалуулуктарыңызды билиңиздер, жөндөмдүүлүктөрүңүздөрдү билиңиздер. Сиз ар бириңиз баалуусуздар өзүңүздөрчү. Эмне үчүн аларды билбей жатасыздар да? Бул жака эмне балдарымды уруп жатам, урам балдарымды, кыйкырам деп көп жазып атасыздар, Эмне үчүн балдарыңызды кыйкырып атасыздар, уруп атасыздар? Сиздердин оюңуздарды башка азыр айрыкча мына телефондор, интернеттер биздин мээбизди буулап алды да, мына тумандатып койду да. Шүгүрлүктү билбей калдык, жашоого ыраазы болгонду билбей калдык. Баягы буюмдарга атаңдашуулар, салыштыруулар болгондо биз ушу балдарым мени ушундай жакшы жашоого жеткизбей атабы, мен иштей албай атам, көчөгө чыга албай атамбы деген сыяктуу ар кандайлар болушу мүмкүн да. Сезимдер менен балдарды урушуп салып жатышыбыз мүмкүн. Андан кийин да детский травмалар болушу мүмкүн. Өзүңүздөр дагы келтек жеген болушуңуздар мүмкүн да. Ошо өзүңүздөр да келтек жегенде баягы дене эч нерсени унутпайт деп айтып атпадымбы сабактын башындачы? Акылыңыздар менен сиздер билип жатасыздар, ооба, балдарды урбаш керек экендигин билесиздер, бирок денеңиздер дароо колуңуздар иштеп кетип атпайбы? Колуңуздар иштеп кеткенден кийин анан кайгырып, балдарыңызды уктаганда ыйлактап отура бересиздер. Ушу баламды уруп койдумбу мен депчи. Себеби дене өзүнүн ишин кылып коет. Дене бизди көп учурда сатып коет. Дененин өзүнүн бир жашоолору бар дегендей да. Ошо денедеги биз блокторду чыгарышыбыз керек. Блок дейбизби, таарынычпы, денебиз эмнеге агрессия болуп атат, эмнеге ачууланып жатасыз, сиз эмнеге нааразы болуп жатасыз? Ошолордун баардыгын мындай иреттешибиз керек да, жан дүйнөбүздү эле. Үйдө иреттейбиз го. Кийимдерди бүктөгөндөй эле жан дүйнөбүзгө кирип, мен эмнеге нааразы болуп жатам, мен кимге таарынып жатам? Ошолордун баардыгын мындай иретке келтирип алган болсок, жүрөгүбүз тынч болот, апалар. Менде апалар клубу башталып атат, билесиздер, апалар клубунда сиздин чөйрөңүздөр баардыгы өнүгөм өсөм деген апалар бир группага чогулабыз. 3 ай окуу болот. 3 айдан кийин ал жактан апалар дагы биригип команда болобуз. Албетте жакшы окугандар, активисттер өзүбүздүн командага алабыз дагы. Бул апалар клубун болушунча чоңойтуп, масштабтуу кылганга аракет кылып жатабыз. Андан кийин дагы балдар клубун ачабыз буйруса, өспүрүмдөр клубун ачабыз дегендей, бул клубду чоңойтуп болушунча Кыргызстандын айыл аймактарына таркатабыз деген ниеттер бар. Ошон үчүн бул таркатыш үчүн мен өзүм жалгыз жетише албайм, физически жетише албайм. Ошондуктан мага чоң көп команда адам керек. Ал адамды мен кантип тандап алам? Апалар клубунда келип, жакшы окуп, активдүү болуп, мындай жашоосун кандайдыр бир деңгээлде көтөрө алган, жашоосун өзгөртө алган апаларды бул командага алабыз, апалар. Мен азыр өзүм докторантурада окуп жатам, диссертация жазабыз, андан башка да иштерим бар. Бул нерсеге жалгыз жетишиш кыйын, ошондуктан бизге чоң команда керек. Командага кошулуп үлгүрүп калыңыздар. Бул командалар чогулткандан кийин биз 3-4 потокторду мен аябай кымбат кылам. Бул аябай арзан алынды. Bir ayına 1000 сом төлөйсүздөр. Күнүгө сиздерге тапшырмалар берилип турат, сабактар берилип турат. Ошол тапшырмаларды аткарсаңыздар, күнүгө аткарсаңыздар, сиздерге жакшы жыйынтыкка жетесиздер. Ошондуктан апалар клубуна келем, катышам деген болсоңуздар, бул жака номер таштаңыздар. Менин кыздарым отурат, сиздер менен дароо байланышат. Номериңиздерди таштасаңыздар, номериңиздерди бул жактан кыздарым билип кетет дагы, сиздер менен байланышат WhatsApp'тан. Жалыңыздар, bir айда ана 1000 сом. Кийин 3-4 потоктон бул нерсени 10 000 кылам. Себеби менин командама кошулуш азыр оңой болуп турат да сиздердечи. Албетте 3 ай толук окуш керек. Кадимкидей биринчи потоктун апаларында жакшы жыйынтыктар, сабактар жагып жатат да. Апаларгачы
Мына TikTok'та Турсунай отурат. Турсунайдын номерин жазып алыңыздар дагы. Ушул жака скриншот кылып алыңыздар, ушул жака байланышсаңыздар болот. Же номериңизди таштасаңыздар, дары сиздер менен байланышат. Кошулсаңыздар болот, ар бир адам кошула алат. Турмушка чыга элекдер деле кошула алат, балалуулар кошула алат дегенде мен 3 айга катталгам дейт. Мен 3 айга катталгам дейт. Сиздин сүрөтүңүз Телеграмда да ушундайга аябай активдүүсүз. Инстаграмда да активдүү. Бул менин көптөн берки катталуучум. Апалар клубунда дагы жакшы окуучулардын бири, отличницалардын бири деп коеюн. Эми караңыздар, камкордукка муктаж эне жөнүндө айтып бердим. Сиздер камкордукка муктаж эмес экенсиздерби? Камкордукка муктаж болуп отура бербей, апалар клубуна келип, бул жакта өзүңүздөрдүн чөйрөңүздөрдү табыңыздар. Чөйрө дагы алмаштырып туруш керек, чөйрөнү жаңылап туруш керек деп айтабыз го. Бул жакта көз караштарыңар бир апалар чогуласыздар да, бардыңыздар бир максатта чогуласыздар. Онлайн окуса болобу дейт, эля. Онлайн да, офлайн эмес, онлайн. Онлайн Телеграмдан болот сабактарчы. Мен биринчи потокто окуп жатам дейт Кундуз. Кундуз молодец, тааныйм. Мен таанып калам. Биз эми көп апаларды окуткан үчүн менин эмем жакшы да, памятим жакшы да. Кайсы апа активдүү болуп атат, кайсы апа жазбай атат дегенди мен таанып калам. Кундуз да жазып атат, сонун билим алып жатам, тапшырмаларыңыз жагат, аябай кубанычтамын дейт. Машаллах, жакшы. Кундуз дагы биздин активист апалардын бири. Мен дагы Эльза, мына 3 айга катталгам дейт. Баарыңыздар активист апалар дайыма бардык жакта активист болот да. Эми караңыздар, экинчи потокко ошо орозодон кийин окусам дегенмин. 28-inde башталат өзү. 28-inde башталат. Сиз орозоңузга эч кандай тоскоолдуктар болбойт. Бул жакта сабактарды орозо бүткөндөн кийин көбөйтөм. Ага чейин сабактарды мындай кыска маанилүү жерлерин берилет, тапшырмалар берилет. Тапшырмалар жашооңузда эле болуп жаткан тапшырмалар, кичине жашооңузду эретке келтиресиз. Бул жерде эч кандай кыйынчылык жок. Сабактарды окуп, жазып, конспекттелеп, сиздин убактыңызды көп албайбыз. Тапшырмаларыңызды деле аткарып, жашооңуздарга киргизип, балдарыңыздар менен мамилени жакындатасыздар. Бул жерде эч кандай кыйынчылыгы жок. Кымбат. Сонун деп жатат дейт. Кымбатта биздин окуучу апалар клубунда мүчөсү. Апалар клубунун мүчөсү деген сертификат берем. Аягына чыккандан кийинчи сөз сертификат да берилет. Телеграмдан окуйсуздар, ооба, Телеграмдан окуйсуздар. WhatsApp'та да группа бар, WhatsApp'та группаны кээде ачып турабыз. Мен биринчи жолу катышып жатам дейт. Анда келиңиз, сизди апалар клубунан күтөмүн. Чөйрөнү жаңылап туруш керек, бана чөйрөнү алмаштырыш керек дегенде кээ жазат да, чөйрөнү алмаштырыш үчүн анда мен туугандарымдан дагы ташташым керекпи деп, бир кыз мен күйөөмдү алмаштырышым керекпи деп жазыптыр да, аябай же тамашалап жазды деп ойлойм. Албетте андай эмес, бул чөйрө сиздин туугандарыңыз, жолдошуңуз ошомончо эле кала берет. Просто жаңы адамдардын группасына, жаңы адамдарга аралашып, алардын көз караштары, жаңы сабактарды алуу, бул жаңы чөйрөгө кирүү, жаңы чөйрөгө аралашуу дегенди билет да. Сиздердин мындай көз караштарыңыздарды өзгөртөт. Активдүү апаларды көрүп, дагы сиз дагы активдүү болгуңуз келет. Жооп берип койсоңуз, экинчи поток 1000 сом дейт. Ооба, экинчи поток 1000 сом, айына 1000 сом. Үчүнчү, төртүнчү кийинки потокторду эгер алсак 1000 сом болбойт. Контроллер апа, жок, андан мурун кол көтөргөн апалар жөнүндө айтып берейин. Кол көтөргөн апалар кандай болот? Кол көтөргөндөр мына толтура жазып атасыздар да, мен кол көтөрөм деп атат. Бул жакта 1000 сом айына, бир ай. Кол көтөргөн апалар өзүнүн муздактыгынан жылуу сөздү дагы айтпай калат да. Буларчы мен бир топ Бүбүсара эже, келиңиз Бүбүсара эже 75, Темиралиева 75 деп турат. Ооба, умрага баратат Бүбүсара эже. Жакшы барып келиңиз Бүбүсара эже, бизге да дуа кылып коюңуз. Ушунчалык Эльза айтат, Эльза ушунчалык жашоомду жеңил өткөрүп калдым, шайыр өткөрүп калдым кыздар дейт. Машаллах, кандай сонун, ооба да, биз баягы турмуш тиричиликтин шаркыратмасынан түшүп кетип эле чыга албай жүрө беребиз да. Кичине мындай башка чөйрөлөргө, жакшы чөйрөлөргө кошулган болсок,
кыйла көзүбүз ачылат. Экөөбүз тең экенбиз, Азамат азыр элинде киришине чыгып салмак ошондойбуз. Значит, көп нерселерди үйрөтүп жатасыз дейт. Рахмат Чулпунай, рахмат. Балдарын коргосуз калтырат да, кол көтөргөн апаларчы. Мисалы үчүн кошунаңыз уруп койгон болсо, балаңыз сизге жүгүрүп келет да, апа мени уруп койду, апа мени куткарчы деген сыяктуу. Башка балдар тарынса сизге жүгүрүп келет да. Бул сиз балаңызды уруп аткандыгыңызчы. Балаңызды коргогондун ордуна кайта сиз кордук көрсөтүп жатасыз да. Бул өтө бала үчүн оор нерсе да. Эгер балаңызды бир туура эмес кылган иши үчүн кокусунан уруп койгон болсоңуз, балада андай травма калбайт. Дайыма эле өзүңүздүн ачууңуз келгенде эле ура берген болсоңуз, анда балада аябай чоң травма калып кетет. Ошондуктан жөндөн-жөн ура бербеңиздер балдардычы. Ашыкча текшергич апалар болот. Контролер апа. Бул апалар төрөлгөндөн баштап чоңойгучаңда баланы текшерет. Өзүнүкүн гана туура дей берет, меники гана туура эмес отурдуң, туура эмес жедиң балам, путуңду сүдөтпөй басчы, туура эмес бастың, туура эмес жедиң, туура эмес сүйлөдүң деген сыяктуу. Кечки баланын баягы сын айтып эле ушундай кемчилигин айта берет да. Ооба биз мындай түзүп отур деп балага жакшына маанайда айтып турушубуз керек, бирок кечки эле түзүп отурчу, мындай сүйлөбөчү деп эле кечке ушундай жагына басым жасай берген болсок, анда балдар мен деген жаман баламын деп өзүнө ишеним жоголот да. Өзүнө болгон ишеним жоголот. Бул мындай кийишиң керек, мындай ичишиң керек деп кечке айта берет да. Эгер балдарыңызды тамак отурганда көбүрөөк сын айтып, туура эмес отурдуң, туура эмес жедиң дей берген болсоңуздар, балаңыздын аппетити жоголуп баштайт, тамакка, кухняга киргиси келбей баштайт да. Ал нерсени да биз жакшы маанайда, мындай жакшы тонуңузду өзгөртүп, жакшы мындай жеш керек деп үйрөтүп коесуз, бир эле жолу. Болду. Кечке күнүгө баланын кемчиликтерин айта бергениңиз дагы туура эмес болуп калат да. Баланын жашоосун дагы өзү апа пландайт. Эми мындай жатканда бул балага кеңири дем алганга уруксат бербейт да, апачы. Мындай мындай балдар кандай болуп чоңоюп калат? Өзүнө ишенимсиз, самооценкасы төмөн, эч нерсе колумдан келбейт деген ишеним бар болуп калат дагы. Бир нерселерди иштеди башташтан коркуп жүрө беришет да. Кайдыгер апа кандай болот? Чыныгы кайдыгер апа. Бул апага баланын жан дүйнөсүндө эмне болуп жаткандыгы баары бир. Баланын жан дүйнөсүндө. Тойгузат баланы, кийинтет, алып берет, болду. Ушу 3 нерсени гана кылат апалар. 3 негизги функцияны аткарат, болду, мен баланы багып жатам, тарбиялайм деп ойлойт да. Тойгузасыз, кийинтесиз, алып бересиз, болду. Бирок балаңыздын эмне калып атканын билбейсиз. Эртең менен каша кылдыңызбы? Болду. Ошол кашаны балага жагабы, жакпайбы десе дагы, жакпайт десе дагы, жешиң керек. Мен даярдадым, жешиң керек деп жедирет да. Өзүнүн максатына жеткенге аракет кыла берет да. Баары бир жедирет. Баланын сезимдери, анын баягы каалоосу эч кызыктырбайт мындай апанычы. Мындай бала чоңойгондо кандай болуп калат? Өзүнүн каалоосу жок, менин каалоом эч кимге маанисиз деп айтпай эле, эч кимге ичинен каалайт, бирок эч кимден үмүт кылбайт да. Айтпай эле коеюнчу деп, себеби апасы эч качан анын каалоосун уккан эмес да, кийин чоңойгондо дагы менин каалоомду эч ким укпайт деп ошого ишенип калат да. Андан кийин ишенимсиз апа, мына жерде көбүңүздөр ишенимсиз апа болушуңуздар мүмкүн. Караңыздар, ишенимсиз апалар кандай болот? Рахмат кыздар, сак болуңуз деп жазып атасыздар го. Рахмат. Бала бул ишенимсиз ападан эмне күтөрүн билбейт да. Бир күн жумшак, бир күн камкор, сезимтал болушу мүмкүн, бир күн агрессор, тиран болуп кетет да, ачууланганда кыйкырып, бакырып. Бала дайыма тынчсызданып жашайт. Эч себепсиз ыйлап, кежирленип, бала тынчсызданып, коркуп, тырмагын тиштей башташы мүмкүн, кекиштенип башташы мүмкүн, коркуу бар, бронхиттер тез-тез болот, тамактары ооруйт, тез-тез ооздору ооруп турат, баш ооруйт, бир терс адаттар, урулук пайда болушу мүмкүн. Себеби бул апа 5 мүнөттөн кийин кандай адамга айланарын бала билбейт. Иштен сиз иштеген болсоңуз, азыр
иштен бүгүн апам кандай маанайда келет деп коркуп отурат. Себеби сиз бир күн маанайыңыз жакшы, ой балдарым деп кучактап өбөсүз да, бир сааттан кийин турчу нарака деп бирөө эле маанайыңызды бузуп койгон болсо, балаңызды түртүп баштайсыз. Сиз маанайыңызга жараша мамиле кыласыз балаңызгачы. Ошон үчүн бала сизге ишенбейт. Себеби сиз бир сааттан кийин кандай апа болосуз билбейт бул бала. Иштен кеткенде дайыма тынчсызданып апам азыр кыйкырып урушуп келеби деп тынчсызданып отурганда сиз балдарым деп жакшына алып келесиз. Эртеси апам жакшына келет деп отурса ачууланып келесиз да. Көрдүңүздөрбү? Эң балдардын тынчсызданып кыйналып жашаганы бул ишенимсиз апалардын балдары. Сиздин деле күйөөңүз элестетип көрүңүздөр. Жакшына маанайда келиптир эле кайта бир сааттан өзгөрүлүп турган болсо, дайыма тынчсызданып, коркуп тынчсызданып жашаган адамдын жашоосу кандай? Колуңуз кечке менен тырыштырып жүрө берген болсоңуз чачап калат го колуңуз, элестетсеңиз. А сиз денеңизди, балаңыз денесинин бардыгын тырыштырып жүрөт да, азыр апам кандай болуп өзгөрүп кетет деген сыяктуучу. Көрдүңүздөрбү? Бир маалда эле эч себепсиз ыйлап эле кыйкырып, кайта 5 мүнөттөн кийин кучактап анам деп балаңызды өпкөлөп, бир сааттан кайта түртүп барчы нарака дей берген болсоңуз, анда бул балдардын жашоосу кандай оор да. Азыр эле урушуп аттыңыз эле го, эми эркелетип жатасыз дейт. Көрдүңүздөрбү? Балаңыздар ошо айткысы келип атат да. Мен баламды оюн ачык эле айткан үчүн айтат, мындай бирдей мамиле кылсаңыз депчи, мындай бир маалда эле ачууланып кетип эле кайта эркелетип эле адамды кыжаат кылбай деп кээде ушундай болот го. Эми жашоодо биз деле темир эмеспиз, ар кандай учурлар болуп калат дегендейчи. Бирок ар кандай учурлар болуп калат деп эле күнү эле ишенимсиз апа боло берген болбойт да. Мен бардык түрүнө кирет окшойм дейт. Өкүнүчтүү. Ошондуктан келиңиз апалар клубуна катышыңыз дагы, өзүңүздү оңдоңуз, ишенимсиз апа болгон болсоңуз чыгыңыз дегендей да. Албетте сабырдуулук керек, бирок сабырдуулук деген эмне? Сабырдуу болгонду чыдаш керек деп отуруп беребиз да. Мисалы үчүнчү, эгер мындай балаңыздын терс адаттарын чыдаш керек деп карап отуруп бергенде болбойт да. Ошо терс адаттарды кантип жоготсо болот? Биз мындай токтоо сөз менен эле балам кел, сен аябай акылдуу баласың, сонун баласың, бирок сен ушу кылган ишиң туура эмес болуп калды деп сүйлөшсөк болот да. Эгер балабыз бир ишти туура эмес кылган болсочу апалар, ошо баланын туура эмес кылган иши калып кетет биякта элечи. Жекелигине асылып кетебиз. Ой, гангир баш, сенин башың иштебейт, сен акылың жок, адам болбойсуң деп баланын жекелигине асылып кетебиз да, баягы кылган иши айтпайбыз. Бул жерде эч кандай тарбия жок. Сиз тарбиялап жатам деп ойлоп жатасызбы ошол? Гангир баш, башың жок деп айткан менен. Андан көрө балам, сен аябай биринчи макташ керек, балам, акылдуу баласың, сонун баласың. Бирок сен ошону туура эмес кылып койбусуң, ушул урурлук кылган. Урурлук да бул жакшы нерсе деп ойлоп атасыңбы? Сен кийин башка бирлердикин урурлук кылган болсоң, закон деген бар. Түрмөгө апарып камап коет чоңойгондо. Түрмө деген аябай жаман жер бар деп көрсөтүп, апаларга айтсаң, балдар азыр негедир урурлук менен көп кайрылышып атат да, урурлук кылып атат депчи. Ушундай жаман нерселер менен дагы баланы мындай тааныштырып койсок, кой мен жакшы жака оңолоюн, ушундай жаман нерселер бар турбайбы, бул деген урурлук турбайбы деп балага түшүнүк кирип, бала өзүн оңдогонго аракет кылып баштайт да. Балдардын психикасы алсыз болот да. Ошондуктан мындай апанын өзгөрүп турган мүнөзүнө туруштук бере албайт да. Ошондуктан кекештенүү, энурез, түнү сийип коет деп көп арызданып жатасыздар. Ошондуктан сиздер балаңыздар кекештенип жаткан болсо, энурез болуп жаткан болсо, анда сиз ишенимсиз апа болуп жаткан жоксузбу? Манайыңыз өзгөрүп жаткан жокпу? Өзүңүздү анализ кылып коюшуңуз керек да. Эшиктен эми ар кандай иштен келе жатканда маршруткадан путуңуз терелеп кетти, же кезек күткөндө бир маанайыңыз бузулуп кетти. Дароо эшиктин алдынан өзүңүздүн маанайыңызды калтырып, үйгө башкача маанай менен киргенге аракет кылыңыз. Сиз бул адамды, эң жакын адамдарыңыз, балдарыңыздын келечеги үчүн өзүңүздүн маанайыңызды контролго алганга туура келет апалар. Жаш бала кыял апа дагы бар. Инфантильная мама деп коет. Бул нерсени өздөрү чоңойбой калган да. Аябайчы. Өздөрү жаш бала кыял. Балдар биякта калып элечи. Эмнеге бул апалар жаш бала кыял болушат? Себеби туура эмес тарбия. Бул аял өзү жаш бала кыял апаларчы
жолдошунун сүйгөн жары, балдарына сонун апа болуп берсе болот болчу. Бирок кайда өзү ар кимден мээрим күтүп, мага көңүл бербейсиңер, мени эркелетпейсиңер деген сыяктуу айтып кыйнай берет да. Ошондуктан эгер сиз да жаш бала кыял апа болуп калбай, өсүңүздөр, өнүгүңүздөр, чоңоюңуздар дегендей да. Жоопкерчилик алышыңыздар керек өзүңүздөргө. Балаңыз барбы, балалуу болдуңузбу? Анда сиз балаңыздын уйкусуна, балаңыздын күнүмдүк режимине, ден соолугуна, ойногонуна бүт жоопкерчиликти толук кандуу өзүңүз алышыңыз керек апалар. Апалардын түрлөрү жөнүндө өттү. Кандай апа экениңиздерди билип, өзүңүздөр чечим чыгарыңыздар. Келиңиздер, суроолоруңуздарга кыскача жооп берейин. Анан кежирленип 2 жаштагы кызым аябай кежир, эмне себептен болот, анача айтканын кылдырат дейт. Кандай айтканын кылдырат? Ал баланын айтканы өтө деле мындай чоң глобалдык нерселер эмес да. Бул бала үйдөгү эле нерселерди айтат да. Мисалы үчүнчү, мерче жасаңыз, мүмкүн кандай айтканын кылдырат. Баланын өзүнүн ою пайда болуп атат, 2 жашында өзүнүн көз карашы пайда болуп жатат, жеке инсан катары калыптанып жатат. Менин да ойлорум бар, менин айтканымды кылыш керек, мен булардын эле айтканын кыла беремби дегендей 3 жаштагы кризис азыр 2 жаштан да башталып жатат. Балдар эрте өнүгүп, чоңоюп жаткандыгына байланыштуу. Ошондуктан 3 жаштагы кризис жөнүндө да жакшылап окуп койсоңуздар болот. Бала ошо кежирленип жатат дегенди көбүнчө түшүнбөйбүз да. Кежирлигин жок кылабыз деп баланы басынып жатабыз бизчи. Кежирленип кызгана берет, эгоистка болуп жатат, эмне кылса болот дейт. Кимди кызганат? Эгиз балдарым бар, экинчиси бир нерсени бербей койсо башын аябай катуу уруп салат дейт. Ой. Саламатсызбы кызым, үйдөн тың садикке барса эле эч ким кошула албайт дейт. Геркадан балдарыбыз ушундай да, көпчүлүккө кошула албайт. Ошондуктан садикке алып барардан мурун садик менен тааныштырып, садикте өзү менен тең туштар бар экендигин, ал жакта дагы өзүнүн оюн айтса болот, өзүнүн көз карашын айтса болот экендигин балага мындай түшүндүрүп, садикке таштаганда 3 жаштан кийин алып барышыңыздар керек да садиккечи. Биринчи таштаганда эле 8 саат таштабастан аз-аздан 3 саатка, андан кийин 4 саатка кылып бир жумада ушундай адаптация болуш керек да. Кызыңызды канча болду бергениңизге дагы деле адаптация боло эле экен да. Себеби биз көбүнчө садикке, мектепке балдарды алып барганда ушундай социалдык тарбия бербейбиз да. Мындай көпчүлүк аралашыш керек, адамдарга кандай мамиле кылыш керек деген сыяктуулар бала түшүнбөй эле үйдөн эле эркелетип жүрүп биз алып барып туруп садикке салып беребиз, мектепке салып беребиз, эми бул жагын каалагандай өзүң жашай бер деген сыяктуучу. Балдарга бул чоң стресс, садик, мектеп. Себеби эркелеп жүргөн эле ата энесинен башка садикте бир эжекелер отурат, тааныбаган, кечки ал эжекенин жанында отуруш керек, качан урушуп мени, тура эмес кыймылдап ийбейин деп өзүн коркуп, напряженный жүрөт. Анан дагы өзү менен тең туш балдардан оюнчук талаш керек, орун талаш керек. Бир оюнчукту ойногусу келсе башка бирөөсү колунан суруп алат. Ушулардын баардыгы бала үчүн стресс да. Мисалы үчүн сиздер жаңы ишке кирип жатканыңыздарда деле кыжалып болосуздарга, коллегаларым кандай болот? Коллегаларыңыз барып эле сиздин ордуңузда отуруп алып, сиз кармаган нерселерди талашып аткан болсо, анда элестетиңиздер, сиз деле бир кыйла кыжалат болосуздар, жаман болосуздар, үйгө келип алып кежирленесиздер да. Ошондуктан балдарды даярлаш керек. Ушул теманын жөнүндө да бир сүйлөп беришим керек экен. Кантип даярдайбыз деген темадачы. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Менин балам 4 жашта, толук оюн айта албайт, аябай нервный, сүйлөсөң эле урат, түкүрөт. Сиздин курска окусам балама жардам бере аламбы дейт. Торт Мунира, балаңыз нервный, канча жашта, мындан кийин балдарыңыз барбы? Бул бала көрүп атат да, ошондой мамилени бир жерден көрүп атат. Бала жөндөн жөн мындай кылык жоруктарды өзү кыла албайт да. Мисалы үчүн мен мындай урбайм, түкүрбөйм дейсиздер, бирок сиздер караңыздар. Балдарыңыздарга тамак коюп бердиңиздер дагы. Голосуңуздар башкаруу болушу мүмкүн да. Кел тамак ич бол. Кеч калбасаң
келгиле тамагыңарды ичип алгыла деп мындай кыйкырып башкарып сүйлөшүңүз мүмкүн. Үйдө башкаруу тондор менен көбүрөөк сүйлөшүңүздөр мүмкүн, чоңдор бири-бири менен. 5 жашка чейинки балдар биздин жүрүм турумдарыбызды, сүйлөгөн сөздөрүбүздү өзүнө сиңирип алат дагы. Ошол нерселерди жашоосунда өмүр бою колдонот. Ошол 5 жашка чейинки тарбия аябай маанилүү да. Бул балам эчтекени түшүнбөйт деп сөздөрдү сүйлөп, кереги жок сөздөрдү сүйлөп тура эмес кылчылыктарды эч качан кылбашыңыздар керек да. Балам бир сөзүн кайта кайталай берет, башым ооруп кетет, бир айт болду дейм, эмне кылсам болот дейт. Ошол бала бир сөздү кайта кайталай берет. Сиз балаңызды жакшы укпай жатасыз. Балаңыздын колунан кармап, көзүнө тиктеп, уктум бала макул деп коюшуңуз керек. Сиз тамак кылып атып, же бир баланы карабай эле басып жүрүп ишиңизди кылып атып, уктум болду, бир эле кайтала болду деп айткан болсоңуз, анда бала дагы жеткизе албай калдым, түшүндүрө албай калдым деп кайта кайталай бериши мүмкүн да. Биз балдарды жакшы көрөбүз, бирок сыйлабай жатабыз, балдарды укпай жатабыз. Балдарга мамилени кандай кылышты билбей жатабыз да. Себеби бизди эч ким үйрөткөн эмес да. Бала тарбиясын эч жерде окуган эмеспиз, билбеген боюнча да турмушка чыгып, мындай түп-түз эле бактарлап кетип атабыз да. Соккуларды жеп коюп эле, билинип бир жерлерибизге, муштумдарды жеп коюп эле бир бакты аралап бара жатабыз да. Ал жакта жол кандай, кайсы жакта жеңилдирээк жол бар, билбейбиз да, кандай жолдо кетип атабыз. Ошондуктан билип алган болсок, биз өзүбүзгө туура жол тандаганда жашоо жеңилдирээк болот апалар. Баардыгыңыздарды апалар клубунан күтөм. Апалар клубуна келип, өзүңүздөрдү мындай нервная болбой, токтоо болуп, жашооңуздарды иретке келтирип, андан кийин бизге окшоп башкаларга жардам берем десеңиз, анда биздин командабызга кошулуңуздар. Кээ бир апалардын билими жок болсо деле, мисалы детский психологияны окубаса, педагог эмес болсо деле, уккан нерсесин кооз кылып айтып бере турган жөндөмдүүлүктөр бар да. Сонун кылып айтып берет, үндөрү укулуктуу, маанилерин билет, өзгөртпөй ошол менден, мисалы менин сабагымды укту, башкаларга сонун кылып айтып бере турган жөндөмдүүлүктөр бар апаларды дагы биздин командабызга алабыз. Азыркы уккан сабагыңыздар сиздерге инсайттар болушу мүмкүн, ичинде жакшы жаңы инсайттар болдубу? Жаккан жерлерин башкалар менен бөлүшүңүздөр. Отуруштарда бир жерлерге чогулуп, мисалы азыр ифтарлар, ооз ачалар болуп атат, жакшы кеңештериңизден бөлүшүп, жакшы иште баарыбыз жарышалы, бөлүшөлү, сиздин кошуналарыңыз да балдарын жакшы тарбиялаганга салымыңызды кошуңуз, аяштарыңызды бир туугандарыңызга ушул жерде уккан сабактарыңыз менен баардыгын бөлүшүңүздөр. Анан мен WhatsApp группада, көпчүлүгүңүздөр WhatsApp группада болсоңуздар керек, ал жака жөнөткөн нерселердин дагы баардыгын бөлүшүңүздөр. Видеолорду, менин сабактарымды, жазууларымды, постторумду жөнөтөм го. Аларды дагы жөнөтө бериңиздер. Баардыгыңыздар менен коштошом, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Эртең жолугабыз, дагы түз эфирге чыгам. Азыр номер калтырып үлгүрбөй калгандар, жеке каткан номериңиздерди калтырыңыздар, биз сиздер менен байланышабыз апалар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.